Салаваттың артықшылығы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам риваят: Аллах Таала bir періштені жаратты. Анын bir қанаты шығышта, жана екіншісі батышта. Анын башы арштың астында, ал эми эки буту жетинчи жердин астында. Анын канаттарынын түктөрү бардык мақлуқаттардын эсебине барабар. Качан менин үммөтүмдүн кайсы бир эркеги же аялы мага салават айтса, Аллах Таала ошол периштеге мындайча буйрук берет: ал арштын астында нурдан болгон деңизге чөмүлөт, жана чөмүлүп сыртка чыгып өзүнүн канаттарын кагат. Ошондо анын канаттарынын ар бир парынан бирден тамчы түшөт. Аллах Таала ар бир тамчынын эсебинчелик периштелерди жаратат. Ар бир периште салават айтуучулар үчүн кыяматка чейин кечирим сурай беришет. Дагы бир риваятта бир аял Хасан Басриге рахматуллах алейхи келип мындай деди: менин жаш кызым дүйнөдөн кайтыш болду. Мен аны түшүмдө көргүм келет. Менин сиздин алдыңызга келгенимдин себеби сиз мага ушундай жол айтыңыз. Ошол жол аркылуу мен аны түшүмдө көрөйүн. Хасан Басри рахматуллах алейхи анын жообун айтты. Ал аял кызын көрдү. Анын кызы чалкандан болгон кийим кийип алыптыр. Анын мойнунда, бутунда кишендер турган экен. Аял Хасан Басриге келип ушул окуяны айтып бергенде, буларды угуп Хасан Басри рахматуллах алейхи кайгыга чөктү. Бир аз убак өткөндөн кийин Хасан Басри рахматуллах алейхи жанагы кызды түшүндө көрдү. Ал бейиште башына тажы кийип алган экен. Ал кыз айтты: Хасан, сиз мени таанысызбы? Мен сиздин алдыңызга келген аялдын кызымын. Ал сизге окуяны айткан эле. Хасан Басри рахматуллах алейхи сенин абалың кандай болду деп сурады. Ал айтты: биздин мүрзөдөн бир киши өтүп баратып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир жолу салават айтты. Ошол убакта мүрзөдө 500 киши азапка дуушар болуп жатат эле. Кайыптан бир үн чыкты: ушул кишинин салават окуганынын берекесинен булардан азапты алгыла. Үлгү: бир кишинин бир жолу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтканынын берекесинен ушунча элдер кечирилди. Эми кимде ким пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга 50 жыл салават айтып жүргөн болсо, кыямат күнү ага Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын шапааты кантип насип болбосун. Дагы бир хадисте: ким мага бир жолу салават айтса, Аллах Таала ошол салават окуучунун деминен бир ак булутту жаратат. Андан соң ага өкүм берет: рахматтын деңизинен суу ал. Андан соң ага мындайча өкүм берет: аны жаадыр. Эгерде кандайдыр бир тамчы жерге түшсө, Аллах Таала андан алтын жаратат. Жана кайсы тамчы тоолорго түшсө, андан Аллах Таала күмүш жаратат. Жана кайсы тамчы кайсы бир капырга түшсө, Аллах Таала ага иманды насип кылат. Аллах Таала айтты: адамзат үчүн жиберилген жакшы үммөт болдуңар. Алы Имран сүрөсү 110 аят. Имам Калби рахматуллах алейхи айтат: бул аятта башка үммөттөргө салыштырмалуу бул үммөттүн артыкчылыгы айтылды. Бул аят бул үммөттүн башка үммөттөрүнө караганда артыкчылыкка ээ экендигине далил, жана бул артыкчылык башынан аягына чейин ар бир үммөттүн бардыгына берилген. Урматтуу мусулман бир туугандар, салават айтуунун ушундай артыкчылыктары бар. Кимде ким Аллахтын элчисин өз түшүндө көрүү үчүн жумага караган түнү ыйык Курандагы номер 108 Аль-Каусар сүрөсүн 1000 жолу кайталап окуу, анан салават шарифти 1000 жолу кайталап окуса, Кудай буйрса, иншаллах, ал пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көрөөрү диний китептерде кабарланган. Ал эми салават шариф саллаллаху аля Мухаммади вассалам. Андыктан пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга
салават айтканды токтотпойлу. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Дагы кызыктуу баяндарды сиздердин назарыңыздарга сунуштап турабыз.